Оштогу мына City Park деген үйдүн жашоочулары деп чалып атышат. Квадрат метрин 1200 доллардан алганбыз. Газ жок, жылуулук да жок. Газга да отдельно мага ар бир коюп бергенде бизден 15 миңден акча алышкан. Компаниянын өкүлдөрү ушуну бекинип жүрүшөт. Булардын өзүнүн парковкасы жок. Бул жер мына муниципалдык жер азыр. Абжалиев Алиарбекке ушундай чара колдонуп берсеңиздер. Газ жок болсо, жылуулук жок болсо, анан техпаспортты силерге кантип берип койгон? Орунтаев мырза, өзүңүз карайт окшойсуң. Башка айла жок. Урматтуу боордоштор, бул жарнама сиздер үчүн. Адамды бактылуу кылган иш болот, күлкүнү көрктүү кылган тиш болот. Сиздердин күлкүңүздөргө көрк кошууга Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо кызматтарын көрсөтөт. Мындан сырткары урология жана гинекология бөлүмдөрү дагы бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозерская көчөсү 32. Телефону +7 925 960 0075 +7 925 891 88 84. Тишиңиз оорутпай калса эле бемарал жүрө бербеңиз. Тиш сыйлаган зор болот, тиш кордогон кор болот. Саламатсыздарбы? Мен бүгүн Оштомун. Оштогу мына City Park деген үйдүн жашоочулары деп чалып атышат. Ыдырыс кел, жылуулук жок, газ жок. Үйдүн бүткөнүнө бир нече жыл болду, жашап атабыз. Дээрлик 100% адам кирген деп атышат. А бирок көп маселеси чечилген эмес дейт. Парковка жок, балдар аянтчасы жок деп бир нече нерсени айтып атышат. Бул жер өзү үйдүн сыртынан карасаңыз абдан кооз, жакшынакай. Бул үйдүн жайгашкан жерин мында башка үйлөргө салыштырсаңыз көзүңүз күйөт. Мына оң колумда, мына жолдон эле бул жака өтсөңүз Токтогул паркы турат. Мындан 200 метр бассаңыз Оштун мэриясы турат, Оштун жүрөгү ушул жерде. Мындай бассаңыз Агахан мектеби турат. Ломоносов мектеби турат. Эми Оштогу эң мактана турган бет көзгө басар мектептер ушулар. Анан эми ушундай чоң алтындай болгон жерге мына үй салынган. Убагында бул жерде үй жок эле, буга чейин бир нече жыл мурун. Бул жерде май куюучу жай бар эле. Ал май куюучу жайдын ээси Жогорку кеңештин мурунку депутаты, аэропорттун мурунку директору, мурунку президент Сооронбай Жээнбековдун азыркы кудасы Алияр Абжалиевке карай тургандыгы айтылып жүргөн. Анан аны эч ким танбайт. Бирок азыр биз угуп атабыз, бул жерде Алияр Абжалиев жанагы башка бирөөгө саткан, үйдү башка бирөөгө курган, тиги бу дегенге окшогон сөздөр бар. Бирок азыр эми чыныгы кожоюн ким? Бул кантип ушул жерден ушул курулуштун жүрүшүнө уруксат алгандыгы, ким кайсыл башы менен уруксат бергендиги, бул иштер кайсыл мэрдин түшүндө болгондугу ал экинчи маселе. Анткени үйдүн курулушунда айып жок, эми макул эми. Курулса курулуптур. Эми эмне үчүн мындай жерге курулбаш керек? Курулуш керек. Адамдардын акысы бар, жердин ээсинин акысы бар, туура. А бирок жерден, мына жолдон канчалык алыстыкта курулуш керек, канчалык парковкасы болуш керек, канчалык балдар аянтчасы болуш керек. Жана башка кызыл сызык тиги бу дегенге окшогон генплан деген, ПДП деген нормалар бар да, ошолорго мындай дал келиштирип, масташтырып салындыбы же жокпу? Ал азыр көрөбүз эми. Ошонун баардыгын азыр ушул суроолорго жооп алып бергенге аракет кылайын. Жүрүңүздөр. Эми ушул кышта, эми жазда булар жатышты да. Эми эртең болот, бүрсүкүн болот, кышка чейин болуп калат, газыбыз келип калат. Тиги бу деп үмүт менен. Анан таптакыр үмүттөр үзүлгөндөн кийин 2-3 күндөн бери кайра салат ыдырыс. Кел, ушул жерди бир көргөзчү, чоңдор көрсүнчү деп атышат. Азыр кирели. Анан айтып берели. Курулуштагы негизги проблемалардын өзөгү каякта жатат, ошону түшүнөлү да. Москвада адал эмгек менен алектенген ар бир кыргызстандыктын көңүлүн бурабыз. 10 жылдап жыйган мүлкүңүздү сүрсүтпөңүз. Батирден батирге көчкөндө жүгүңүз чачылып жоголбосун. Жыйган терген оокатыңызды айылга, апаңызга, бала чакаңызга жибериңиз. Москвадан салган аманатыңыздын амандыгын Жылдызбек жана Ильязбек аттуу мекендештерибиз өз кепилдигине алышат. Сиздин жүгүңүз Ысык көлдүн Караколуна, бери жагы Баткендин Айдеркенине чейин аман жетет. Байланыш үчүн +7 977 955 28 79 же +7 922 543 96 85 номерларына чалсаңыз болот. Жылдызбек менен Ильязбек алыстан салган аманатыңызды айылыңызга аман алып барышат. Assalomu alaykum. Кандайсыздар? Кыздарбы? Ичкирде экен го? Кире алабызбы? Ооба, бемар. Ачалы? Ого. Олуптуу чогулупсуздар го. Assalomu alaykum. Кандайсыздар? Саламат. Эми көрүшпөй эле чекерден эле ала берейин, мынчалык эмне чогулдуңуздар эми? Assalomu alaykum. Биз ушул жашоо City Park турак үйүнүн жашоочулары бизге уже үй курулуп бүткөнүнө 2 жыл, 3 жыл болуп калды.
строй компаниянын өкүлдөрү бизге убада берген нерселерин аткарбай жүрүшөт. Ушул күндөн бери мисалы бизге жылуулук беребиз деген эле. Жылуулук дагы эле жок. Дворду көрсөңүздөр, детская площадка болуш керек эле, ал деле жок. Парковка жок, өзүңүздөр деле көрсөңүз керек. Парковка өзү болсо негизи подвалда бар. Канча? Бирок эми аны биз билбейбиз санынчы. Баштан башталды, үйдүн курулушу качан башталган эле? 2019 башталса керек эле. Бүтөөрү качанга? Жок, 18 башталган экен. Бүткөнүнө биз тех паспорт алганыбызга уже 2021-22 элдер тех паспортун алып башташкан. 2021 тех паспорт алдыңыздар, а канча квартира алуу жалпы? 130 квартиралуу үй. 130 квартира. Эми жер төлөсүндөгү подвалындагы эмеси жана машина Аны биз билбейбиз да, анткени бизде жителдерде строй компания болсо киргизбейт деле. Өзүнүн этажында мына өздөрү мына 3-5 этажда жашайт. Өздөрү. Өзүнүн этажында эле жабып алышкан. Толукчу. Жок. Эми канча парковка бар экен билбейсиңиз? Билбейбиз. Жер төлөдө. Билбейбиз. 100 канча дедиңиз? 130 квартира. 130 квартира. Акчасын парковканын баасыбы? сатабыз деп айтышкан өз убагындачы 16 миңден деп айтышкан болчу. Эми бирок ал туура келбейт да биздин. Ошондо азыр парков эмеге жанагы балдар аянтчасына балдар аянтчасы жок. Ушул жерде болуш керек эле. Бирок анын ордуна мына жердеги мына коммерческий помещенияны куруп койгон. Биринчи бизге деле алдаганда коммерческий помещение эмес, бул жерде силерге коляска, велосипед тура турган неме болот деген. Помещение куруп беребиз деген, а биз боптур макул эми курсаңыз курула дедик эле. Анан булар өздөрүнүн офис куруп алды. Агачы эми бул жер балдар ойногучу аянт боло турган болчу. Ушундай болгон, Анан кийин курулуш башталса, силер не болуп атат десеңер, бул жерде ошондой бир силер үчүн помещение болот. коляска, анан КПП болот. Неден коляскаңарды койсоңор ылай кылбайт. Таза алып киресиңер немеңерде. Бала чакаңар пайда таза турат деп, мына жерде ошондой КПП болот, ортосунда как коридор болот, ошол жерге коюп анан кийин киресиңер деген. Булар өздөрүнүн офис куруп алган да, помещение куруп алган. А ушул жерге аянтча куруш Балдар керек. ойногучу аянт бир да жок. Жок, аянт жок. Такыр балдар ошо ойной турган жери жок. Биринчиден, анан бул жакта дагы көйгөйлүү нерселерден бизге воротаны дагы ачып беришпейт. То есть жителдер жүктөрүн алып киргенде дагы, алып чыгып кимдир көчүп кетип атса дагы, ключи только у них. Алар разрешениясын аларды издеш керекпиз, чалыш керекпиз, телефондорун көтөрүшпөйт такыр. Эми алго эми мындай чечиле турган маселе деңиздер, макул. Анан азыр машинаңыздарды каяка коюп атасыздар? Машина жолдун боюнда турат, катарынан көрүп атпайсызбы, жолдун боюнда. Бул жол деген Ленин көчөсү. Бул жерден толуктап кетейин. Ленин көчөсү деген мындай. Бардык Кыргызстандагы ошол СССРдин маалындагы СССР кайсыл мамлекетте боло турган болсо 15 республика. 15 республиканын бардыгында борбордук көчөлөрү Ленин көчө деп аталат. Себеби борбордук көчөнү Ленинге берген. Азыр мына атынан билсеңиздер болот. Азыр бул машинабызды Ленин көчөсүнө коюп атабыз деген сөз. Борбордук көчөнү биз жаап атабыз, бөгөп атабыз деген эле сөз. Да, центральный жолдо бүт бардыгы коопсуздукка туура эмес. Машиналарды жанагы эвакуаторлорду дагы туура эмес койгондуктан дагы алып кетишет. Башка кое турган жер жок машиналарды. Ошентип эле турабыз. Алып чыгып кетет, эвакуатор келип атат, алган машиналарды кошуна колуңдар. Биздин чат бар, сосед кошуналардан, ошол жерден чыга калышат дагы, алса алып коюшот. Жүктөп кеткен, кортеж өткөн маалында. Болот го бизде эми өтүп турат да, бул жагыбызда резиденция турат. Күндүн 2 күндүн арасында эле кортеждер өтүп турат, өткөн сайын чалышат. Машинаңарды алгыла деп. Андан сырткары мына жерде сонун болуп, жолдун ортосуна мусор коюп койгон, көрсөңүздөр болот аны. Толуп жатат ушундай. Акыбал ушул. А эмечи жанагы газ боюнча бизде мен 2021-жылдын март айында бул квартираны ипотекага алганбыз, мындай мебе кылганда. Анан бул жерде бардыгы болот, газ киргизет, центральное отопление, бүт бардыгы сонун деп аябай бизде мындай деген. Биз ишенгенбиз, сонун жерде действительно Ленин көчөсүндө жакшы жер деп алганбыз. Ошондон бери свет постоянно өчүрөт. Мен азыр вперед забегаю, то что мына жерде 3-чү жана 5-чи Бакыт менен Руслан дегенди ушул үйдүн газ барбы, жокпу? Жок, газ жок. Газ жок. Газ киргизебиз деп эле. Жылуулук да жок.
газ жок болсо, жылуулук жок болсо, анан техпаспортду силерге кантип берип койгон? Ошол маселе болуп койду, атпайбы? ошол Как раз биринчи мына Гострой жактан, башка мекемелерден, мисалычы газдан приемка кылганда ким мындай домду приемка кылган маселе. Техпаспорту кантип бизге берген? Анткени болсо техпаспорту деле биз өзүбүз жүгүрүп барып аткан эмеспиз да. Строй компаниянын эле өкүлдөрү бизге жасап берген, тездирээк өтүп кетсин депчи. Бирок ошол маселе да азыр болсо жылуулукка кайрылдык. Мисалы мына жерде түтүн, ыш чыгат депчи. Алар айтат да биздин мисалы от казаныбыз бул жерде дом курулуп баштаганга чейин турат эле депчи. Ошол түтүн чыгарын билип туруп бул жерде домду курушкан деп. Анда экотех инспекция келип айтыш керек эле да. Эмнеге бул жерге дом куруп атасыңар? Бул жерде түтүн бар деп. Курбагыла деш керек эле. Же мисалы бийиктигин андай кылбагыла депчи. Ошол ачык суроолор болуп атат да азырча. Курууучу компания ким? Refresh Build деген курулчу компания. Бул болсо мурда Кытайгараев Руслан, анан кийин Камалов Бакыт деген жетекчилери болот экен. Ага чейин жердин ээси жанагы Алиарбек Абжалиев болчу эле. Абжалиев, Бул жерде мурда Заправка бар. заправка, анан это мойка бар болчу. Ошо Абжалилов, Абжалиев. Абжалиев ошолордун көз карамдагы участок болчу. Берки жаңы алган компаниягачы? Үй куруп аткан маалда деле документтердин өткөндө архитектурадан келишкен өкүлдөр. Келгенде деле алар бизге көрсөткөндө баардык колдору, эми биз көргөн документтерде ошо Абжалиевтердин колдору турат. Немелер деле бар, документтер, телефондор. Ошолордон берсеңиздер жакшы болот эле. Анан дагы бир маселе. Азыр ошо жылуулук жок болсо, анан газ жок болсо, жашоо кандай болот ашы? Аялдардан кылалычы. Кандай, жакшыбы? Эми биз чындыгында кыйналдык. 3 жыл болду ушул жерде жашаганыбызга. Тынбай грипп болобуз, свет өчүрүп коет, свет да болбойт, газ жок болсо вообще жашоо кыйын да. А балдар эшикке чыгып ойнойт, кар жаган күнү мына ышы аппак кардын бети капкара көө да. Канча жолу айттык, бизге вообще кулак салбай атат булар. Детский площадка жок, машина токтото турган жерлерди бүт өзү тегеретип, магазин кылып алган, домду тегеретип. Компания өзү эмне дейт? Шуну айтасыңарбы? Айтсаңар. Компания вообще биздин собранияга катышпайт. Кулак салбайт, тоготпойт. Көчөдө машиналар турат да. Кече жаңы жыл күнү эвакуатор келип туруп бардыгын чекеден алып кетти. Бул жердин жители болгондон кийин машина токтото албаса, элдин алы жетпейт бардыгы эле подвалга кирип. Өзү негизи курулуп аткан маалда көрдүңүздөр белеби үйдү мына жолго жакын экенин, бул жолго да жакын экенин, анан ашчы аянты жок экенин, балдар ойночу аянты дагы, парковкасы дагы жок экенин. Жок, бул жерде Домдун алды жакшы эле, кең эле. Просто детский площадка куруп беришсин. Анан мына чекедеги бүт өздөрүнө магазин кылып салып алышты да. башында Хотя бы ошол жерге машиналар токтойт эле да, жолдун боюна эмес, машина жолдун четине катар токтойт эле. Бүт тегеретип магазин салып алышкан. Саламатчылык. Жашоо кандай болуп атат? Жаш балаңыз бар экен. Ооба, 3 баланын энесимин. Канча машинаңыз бар? Машина? 1. Бирөө эле? Эки машина алып эмессиз да? 1 машина. Машинаны каяка коюп атасыздар? Жолдун боюна эле. Бирөө чызып кетсе, Алага аманатты бере таштайт. мага окшогон бирөөлөргө машинам жолто болуп атат деп ойлобойсуздарбы? Сөгүп өтүп атат, ушул кайсы акмак ушул жерге машинасын коюптур деп. Мисалы мен ошентип өтөм, наркы жакка койгондо да, мына жакка койгондо да. Айла жок. Эшиктин алдында парковка жок. Ошого байланыштуу ушинтип жолдун чекелерине койгонго туура келет. Биздин көйгөйүбүз бул жерде мындай, газ түтүкчөлөрү кирген эмес бул үйгө. Газ алы коюла элекпи? Газ жок. Газ түтүкчөлөрү жок. Жок, мен ойлопмун, газды булар өздөрү коюп алышкан, анан жана Газпром бербей атат. Жок, бул домдо вообще газ түтүкчөлөрү кире элек. Газ түтүкчөлөрү жок. Суу түтүкчөлөрүндө дагы проблемалар бар. Кандай? Мисалы мына мен 12-чи этажда жашаймын. 12-чи этажда насос менен чыгат. Суу өчкөндө свет өчөт, свет өчкөндө суу өчөт. Насос иштебей калат. Ошол менен бирге лифт иштебейт. Бар жокто свет менен байланыштуубуз да биз. Свет өчсө болду. Анан кийин газ түтүкчөсүн айттымбы? Жылуулук түтүкчөсү кирген эмес.
жылуу түтүкчөсү дагы жок. Азыр мына 3 баланы менен суукта отурабыз да. Жок, жылуулук өзү жокпу же турбасы кирген? Силер жанагы радиаторлорду коюп алгансыңар? Турбасы киргендир, бирок немеси Радиатор барбы үйүңүздө? радиатор жок bizde. Радиатор коюлган эмеспи? Ооба, коюлган эмес. Радиатор коюла турган могу терезелердин астында жанагы турбалар жокпу? Барбы? Алар болушу мүмкүн. Биздин үйдө эми азырынча вообще жылуулук жок да, суук. Анан кийин мына түтүн дагы айтып жатабыз. Менин үйүм мына 12-этажда болгондо байланыштуу түтүн прямо менин үйүмө кирет да. Эң жакшы сезет экенсиз да түтүндү. Капкара бар жок. Биз канча ушунча эл бардык, жаз өттү, жай өттү, күз өттү, сабыр кылдык. Эми кыш келгенде берер деп ойлодук. Кыштын мына январь болуп атат. Мындай көкүрөктө балабыз бар, колубузда бала бар, иши жок. Эң биринчиден бул жерде ушул курулушту жасаган Руслан менен Бакыт бизди тоготуп койбойт. Биз канча жолу кайрылдык, ушунча эл Руслан кел мына чогулушка, азыр деле сиздерге кайрылбайт болчу келгендечи бизге. Ушунчанчы күнү газ келет, ушунча күнү отопление келет десе үйдө жакшынакай эле отурмак элек. Бизге да оңой эмес мындай балапандарыбыз менен эшикке чыгып ушинтип суукта деп чогула бергенчи, ушинтип күтүп жүргөн негизичи. Анан булардын өкүл атасы Абжалиев Алиярбек. Кайрылы Абжалиевдин өзүнүкү экен да. Өзүнүк болот бул жер. Анан кийин Абжалиев Алиярбекке ушундай чара колдонуп берсеңиздер, келип же болбосо ушул маселелерди чечип берсе бизге жакшы болмок да. Мынакей мына колумда балам бар, мына 2 кичинекей балапандарым бар, суукта отурабыз. Мына үйүбүзгө кирсең мында оозубуздан түтүн чыгат негизичи. Биз ушул үйүбүздөнчү жакшы ниет максат менен алган үйүбүздөн жылуулук таппай отурабызчы. Мына январь, февраль оңор суук болот мисалгачы. Айылдан кайнатам, кайненем келейин десе үй суук. Ушинтип отурабыз, анан биздин үнүбүз жетип калар, ушул эсен аман биздин үнүбүз Камчыбек Кыдышаевичке жетсе, канчалаган кыйналган жарандарга сураныштарын жерге койбостон жооп келип атат. Ошондой үмүт менен бүгүн чыктык. Сизге дагы чоң рахмат, элдин канаты болуп биздин сөзүбүздү угуп келгениңизге. Рахмат. Анан мунондо газдын түтүктөрүн көрүп атам да, алар газдыкпы дейм? Бул болсо багындай бир частный компанияны эле чакырып коюшкан да, эл көзүнө деп элечи. Бирок Газпромдун өзүнө барып сурады биз делечи. Ушул эменин ичине киргенби? Ар бир батирдин ичине киргенби? Кирген, бирок магистральный линия келген эмес. Мен ошону айтып атпаймынбы? Жана түтүгү жок деп атпайбы? Түтүгү бар экендан да? Жок, бар болгону менен Горгаздан болсо булар эч кандай техусловия алган эмес да. Горгаз бериш керек да, келип текшерип, өздөрү көрүш керек. Чындап эле багы техусловияга соответствие болобу, болбойбу депчи. Ал нерсеси жок. Горгаздагыларга биз кайрылсак, бизге эч ким кайрылган эмес дейт аларчы. Боптур, келишсин, келип бизге багы керектүү документациясын алышсын, разрешение алышсын, биз келип улап беребиз дейт. Алар газдагылар. Бирок булар ошондой эле аткарбай жүрүшөт. Бир гана мындай эл көзүнө деп эле калп эле мындай өткөрүп койгон трубаларын болду ошо менен. Курулуп атканда сиз канчадан алгансыз? Мен алганда мен Арзан алдым дегенде. Арзаныраак алгам. Бул эжеден көрө мен $800 алгам. Ошондо качан алгансыз? 2021 жылы. 2021 жылы $800 азыр чыкты го үйлөр. 750-800 га азыр чыкты. Ал учурда бул жер эми көрүп атпайсызбы? Багы шаардын жанында, мэриянын жанында, бул жагы резиденция, парк, Токтогул парк, Акбура, мектептер бар, муз училище бар нерсенин айланасында эң көрүнө турган жерде туруп, ушундай проблемасы менен дом болуп атат. Өткөн сайын постоянно мына жерде пробка. Биздин эмелерде эле кортеждер өткөндөрдө деле көрүп турушабы же эмне каякты карашат билбейм. Бирок бизди келип айдатат. Алгыла машинаңарды же эвакуатор келип алып кетет деп. Ошондуктан бизде деле бийлик да көрбөйт бул маселелердичи. Бийлик келейин дегенде эле тазалык келе калат да, мына жерди тазалап калышат. Таптаза болуп калат. Өзү күндө мындай борбордук көчө. Борбордук көчө. Борбордук көчөдө тазалык мындай мусорный контейнерде эле турбасын деген азыр эме бар. Азыр жаңы жылдан кийин жанагы элдин көпчүлүгү балдар каникулда. Адамдардын көпчүлүгү айылдарда, же эс алууда. Ошон үчүн азыр көчөдө көп машина жок. Болбосо мына жерде ушу сиздердин айыңыздардан машина батпай кетет. 2 катар туруп калат. Кечинде 6-дан кийин мына жер кадимкидей пробка. Азыр эми саат 8-9га чейин пробка күндө. Муну айтайын дегеним, азыр дагы өтө көп пробка боло элек да. Ооба. Таптакыр жылбай калган учур болот. Мына ошондо анан кийин сиздердин машинаңыздарды шытыратып эле ошол жүктөп кете турган маал келет. Биз деле мисалы башка элдердин деле каргышына калгыбыз келбейт. Жаман көрүнгүбүз деле келбейт. Мен өзүм деле карайм дагы, айнектен карап турам да, мына жерде 4 катар машина өтө турган жерден 2 катар араң зорго жүрөт. Мисалы анткени парковка жок. Биз деле мисалы башка жерге деле коюп бара албайбыз да. Алыс.
сакеттер менен бала чакалар менен келишет элдер. Компаниянын өкүлдөрүнөн бирөө жарым барбы жокпу? Компаниянын өкүлдөрү ушуну бекинип жүрүшөт. Чыккыла десек чыгышпайт. Компаниянын өкүлдөрүнүн эң кызык нерсеси бизде дайыма свет өчкөндө именно алардын үйүндө жарыктык болот да. Эмнеге андай? Аларда өчпөйт. Аларда өчпөйт свет. Булардын биз угушубуз боюнча булар башка линия кошуп алышкан. Даже бизде фото дагы бар. Биз үйдө свет өчкөндө алардын квартирасында свет жапжарык бар. Жок, тосуп алгандарычы. Бекитип алышат дагы. Үйрөнүн алдында личный дагы аз дарбазалар бар, кирип көрсөңүздөр болот. Чиптер боюнча булар аябай кымбат сатышат. Мисалы башка этаж чоң элитка үйлөрдө лифтке айына канча мелис? 150 сомдонбу? 150 сомдон жок. Бизде 250 сомдон чип. О жерге кире беришке дагы чиптерин өздөрүн индивидуально кодировать этип койшкон. Биз башка жашоочулар, башка домдогулар чипти бир жерден базардан же башка жерден жасатып алса болот 50 сомго. А биз жасата албайбыз. То есть биз көз карандыбыз. Мы зависимы от них. 500 сомдон чыгарып берет. Башка жерден 50 сомдон, 100 сомдон максимум болсун, бизде 500 сомдон чыгарып берет ар бир чипти. Өзү негизи эме деген бар да, кондоминиум деген түшүнүк бар, билесиздерби? Ооба. Эми ошол кондоминиум болсоңуздар, болуп чогулуп эле, бирөөңүздөр жанагы домком болуп өзүңүздөр шайлансаңыздар, анан ошонун негизинде үйдү мындай кылалы. Мына чипти мынтип чечели, дарбазаны мынтип чечели, анын ачкычы бул жакта болсун, мына жерге мындай коюлсун, мынаны талап кылалы, бул жерге мындай кылалы дегендей Өткөрүп бербейт атат. ТСЖ бизге вообще өткөзүп берип атат. Азыр ичине кирсеңиздер, көрөсүздөр, бүт баарын айтып деп көрсөтөбүз. Сиздер анда Бизден сабыл отуруп бериш керек да. Бизди уй дойная корова болуш керек, булар үчүнчү. Ошо максатта. И өздөрү дагы ошо азыр дагы квитанция життер. Квитанцияны берсеңиздер, которое освещение, наружное освещение, башка мына фасадтагы бүт бардыгы бизге 4000ден 5000ден келет. Помимо квартиранын ар бир батирге 4000-5000. ооба. 4000-5000 чыгат. Ошону текшерип көрбөдүңүздөрбү? Жок дегенде ошол чогултулуп аткан акчалардын баардыгы монополияга каршы кызмат. Билбеймиз Биз ошол маселелердин баардыгын бир кат кылып мэрияга жазганбыз. Баардык Эч ким келбеди. станцияларгача келгендер ошол мурдагы эле жылуулук келет, келип карайт да. Эми бизге болсо убадасын аткарган эмес, стройкомпания ошол. Прокуратура болсо милицияга кайтарып коет, ГКНБ да милицияга кайтарып коет, милиция болсо карайт да, бул гражданский менен болот экен деп туруп ишти жабып коет. Болду. Сотко деп коет. Сотко Ооба. Болду, ошо менен болду. суд эми биз угушубузча булардын мындай тил менен айтканда булардын кыршасы күчтүү экен да. Колуңарга эмне келет деп меме кылып атат да. Бизде такыр тоготпойт, адам катары тоготпойт. Ачык айтканда бу рефреш пилтеги ушу Бакыт менен Руслан булар кудай да. Булар кудай, булар хозяин. Албетте эми силер саан уй болуп эле туруп берип атсаңар, анан каалаган малды каалагандай саап атсаң да эң жагымдуу жакшы клиент экенсиңер. Эми майла жок ушундай. Азыр мына сырттын фасадтын освещениясы жок. Освещенияны ар бир квартирага 4000ден 3000ден келген, бирок төлөй элекпиз. Эми сырткы освещенияга биз эмнеге төлөшүбүз керек же биздин милдетибизби билбейм негизичи. Жок, эгерде мынау эми жалпы чыгым деген болот да. Мисалы мына жердин бирөө тазалайт, жалпы мусорду бирөө алып кетет, анан мына подъездди бирөө жуат, анан анча-мынча мына подъезддердин терезеси сынышы мүмкүн, анан лампочкалар күйүшү мүмкүн. Ошолордун баардыгын бир энный сумма пайда болот да, условный, шарттуу. Анан ал мисалы ар бир батирге айына бир 100 сомдон болушу мүмкүн, 200 сомдон болушу мүмкүн, 300 сомдон болушу мүмкүн. Баардыгы биригип келип. Анан ошол бир фонд болуп, кондоминиум болуп, ошол фонддун өзүнүн кассасы болуп, ошого түшүп, ошодон анан кийин бирөө отуруп алып, анан которуп туруш керек да. Өз негизи эрежеси ушундай өзү. Өз билимчилик кылышат, каалагандай сумма. Анан Бул жерден мынантип коюшканда кечиресиз, мен түшүндүрүп коеюн. Бул фасадтын освещениясы, анан суунун насосу, анан болсо баарды коммерческий кылып рефреш билдин атына жазылган. Буларча. Анан болсо кудум ошентип эле алар өздөрү айткандай эле үйүндө эле ошондой коммерческий улаган. Анан болсо башка иштерди жүргүзүшөт го бул жерде. Мисалы стройка кылышат, ремонт кылышат. Ошол нерсе деле ошонун ичинде коммерческий дейчи. мен түшүнөйүн дегеним азыр мындай экен. Азыр мына батирлерге келген светтин линиясы өзүнчө. Анан коммерческий келген линия башка. Коммерциялык помещениелерге келген светтин линиясы ал өзүнчө. Бирок ошол линиянын келгенде деле азыр бизге жашоочуларга илип кое турган максаты менен квитанция берип атпайбы? Ошо 4000-5000 кылыпчы.
Биз аны болсо билбейбиз. Неге именно только фасадтын освещениясы насостуку болсо, макул биз төлөйбүз. Биз деле жителдер эми баандай жинди эмеспиз. Өзүбүз жеген нандын, жеген иштеткен нерсени төлөйбүз. Бирок ал болсо жителдерге берсе, бизге коммерческий эмес, баандай населениянын тарифи менен бериш керек эле. А булар өздөрүнүн рефреш билдке келген эмесин көрсөтүп атат бизгечи, показаниясын. Баягы анан анда сиздер баягы эме болуп атыпсыздар да, баягы чыдасаң куйругуң жылтырак болот дегендей болуп отуруп, акыры тоңуп ошол жерге куйругуңуздар катып. Айла жок. 3 жылдан бери. Биз айттык да. Ладно, биз төлөйлү. Анда конкретно мына сырткы освещение бизге, ладно, ана мына жерде освещение, подъезддеги освещение бизге тиешелүү. Мына домком айтмакчы, жеген наныбызга төлөшүбүз керек, кекиртектен өткөн төлөш керек обязательно. Ал аш деле болбойт. Анан ладно дедик. Тез счетчикти көргөзүп бер дедик. Мына жителге тиешелүү счетчик болуп атат. А мына жерде коммерческий помещение бар. Биринчи, экинчи этаж бар да, полностью коммерческий помещение. Биз ошолордун счетчигине биз эмнеге төлөшүбүз керек? Раздельный счетчикти көргөз. Сеники мына линия менен силерге тиешелүү, мына линия коммерческий мына өзү төлөшүп алат. Ошону көргөзүп бере албаган жок булар бизге. Биз ошон үчүн төлөгөн жокпуз, счетчик азыр келип атат, 4000ден ар бир үйгө келип ушу топтолуп калды. Канча болуп калды? Пениясы менен келет. Ооба. Подъездиңиздер али бүт элек. Бүтелек. Ошону кылбай жүрөт. Ошону да кылбай жүрөт 3 жылдан бери. Мына подъезд али бүт элек. Бул баягы бир жолу агартып койгон боюнча турат экен, а? Ошондой боюнча эле. Бул сыртынан эле баягы сырт. Этажга чыгып көрсөтпөйлүбү? 3-чү этажга чыгайлы. 3-чү этаж ошо. Жок, Бул баягы түрмөдөгүдөй го, баягы трущобалардагы үйлөрдөй. Айнан, муну тыш эле жанагындай экен да. Мен ушул үйдүн сыр ичи ушундай деп такыр элестеткен эмесмин. ушундай. Айо. Но ушул рефреш билден бакыт дегендин 3-чү этажда бүт мемеси эшигин монтуп жаап алган өздөрү. То есть бул жерде это жилая площадка. Ал жерде квартиралар бар, жашоочулар бар. Бирок өздөрүнө ушинтип биз ушинтип ызылдай бергенден булар өздөрүнүн мынтип этот обезопасили, что ли, правильно сказать, жаап койшкон. Анан 5-чи этажда бар. 5-чи этажда Руслан жашайт. Азыр бар болар? Өздөрү бар? Азыр бар болсо да алар эчти ачпайт. Буларга эмнеге монтип пленка ороп койгон? Бул ошо Руслан директордун дагы жашаган жери, этажы. Ачык окшойт го? Бул жердики ачык. Дом боюнча ошо экөөнүн деле ушундай эшик. Кандай? Мынандай чек бардыгы. Жок. Ушинтип эме кылып алышкан, жабышкан. Бирок кирсек болор э? Кайсынысында жашайт эми өзүнөн сурасак болсо керек. Жок, караңгыда келип мени беспокоить етип атасыңар дейби. Свет, үмүн, отоплениянын суунун күчтөрүн беките алган бербегенин да айтат. Ушул 12де кыйналат. бүт баардык күчтөр өздөрүндө. Кайсы могу суу Бул светтер? суунуку, отопленияныкы бүт баардык күчтү бизге карматпайт, беришпейт. Не себептен ушунчалык мындай меме кылып ашкан, монополия үчүн, не знаю. Такыр биз ушинтип, могу жердеги берилет, 12-чи этаждагы свет өчкөндө, Мисалы, үйдө мисалы суу өчүп калса, же болбосо бирдеме жарылып кетсе. Анан муну ошону токтотуш үчүн биз айла жок ичинде жанагындай ар бир кухняныкы, ваннаныкын ошондой индивидуально кылып койгонбуз, бирок ал жагы уже не знаю, ключтөрүн ала албайбыз. Беришпейт. Кана берилет гана, ошо кыз постоянно кыйналат. Свет өчкөндө насос 12-чи этажга суу чыкпай калат. Бул байкуш келин болсо, тиги ким эле аты? Жок. Акылга чалат, акыл, который как охрана сыяктуу, булардын туугандары болот. Тиги үйүнө кетип калат, и ушул байкуш келиндер 10-чу этаждан жогору суусу жок, таң атканга чейин отурушат. Пока охранник акыл бул Русландардын туугандары келгенге чейин без воды сидит. 12де жашайт. Мен 12-де жашайм. Насос свет өчкөндө суу өчүп калат да. Мындай кичинекей балдар менен кыйын. Анан кийин биз айттык, сууга доступ бериңиздер. Ошол биздин жигиттердин бириси свет өчкөн учурда, суунун жанган учурда светти көтөрүп койсун дедик.
бербейт. То есть сиздер өзүңүздөрдүн батириңиздерге өзүңүздөр кожоюн эмес экенсиздер да, толук формасында андай эмес экен да, толук маанисинде. Көрдүңүздөр, мына жердин баары жабык, ачык эмес. Анан кийин кокус бир жамандык болуп кетсе же бир нерсе болуп кетсе, суудан бир нерсе болсо ача албайбыз да биз. Жанагы пожарный эме жок дегенде ушул ачыкпы? Мына пожарный эмелер, а бул ачык экен да. Бирок мунун ичинде эч нерсе жок го. Шлангасы да жок экен. Шланга жок. Мында суу деле жок, окшойт өзү. Же суу барбы? Ачып көрөйүнбү? Суу жок экен. Суу жок. Жок, бул мен түшүнө албай атканым мындай болуп атат да. Бул жерге жанагы техпаспорт берилсе, бул вот болсо, андай боло турган болсо, эмне үчүн мынау пожарныйдын эмесинде өрткө каршы түтүктөрдө суу жок? Эмне үчүн мунун ичинде шлангасы жок? Анан эмне үчүн мунулар али бүткөн эмес? Эмне үчүн газ жок? Эмне үчүн жылуулук жок? Макул, мен түшүнүп турам, эми балдар бакчасын жеп коюптур, макул, жутуп алышыптыр, эми аш кылып беришиптир. Макул, мен түшүнүп турам, эми эптеп баягы биздин чоңдорду паралап атып, жанагы парковкасы жок, ошол кызыл сызыкка чыгып болсо дагы эптеп үйдү тургузуп алышыптыр. Мен аны түшүнүп атам. Эми жок дегенде баягы кыргызда сөз бар го. Ур бол, каракчы бол, бирок кичине инсабың менен бол дейт го. Буларда жок, такыр жок. Өтүрүзбек мырза, мындай болду. Биз ушунча эл журт күбө бул компаниянын акчасы жок болсо, өзүбүз акча чогултайлы деген пикирге де келгенбиз негизичи. Эмне кылганга? Ушул стройкаларды өзүбүз бүтүрүп алайлы деп ойлогонбуз да негизи башында. Түшүнө карасаң бүткөндөй болду. Анан кийин карасак, булар өздөрүнө биринчи, экинчи этаж торговый центр, бул өзү 13 этаждуу дом. 13 этаж целый офис. Иштешет ал жакта. И ошондо мындай болуп атат да. Бизге обиднасы жайы боюнча торговый центрлерин дагы мыйзамдуу, мыйзамсызбы, курулуп жатышты. Биздин жылуулук менен иши жок да булардынчы. Биз байланышсак, колуңардан келгенин кылгыла деген жооп менен. Анан бизге дагы обидно, ушинтип балдар менен көчөдө суукта жүргөнүбүзгөчү. Азыр 5-чи этажды көрүп атасыз, 3-чү этаж бизде жабык. Бир площадкада өзү 7 квартирада, 7 квартира. Булар Бакытта, Русланда 4 квартираны бириктирип алышкан. И получается, то есть бул жерде квадратурам булардагы, кандай айтсам экен, грубо айтып калыш мүмкүн, как бы украли, что ли. Жанагы китебинчесинде кандай экени жазылган белгисиз, но факт в том, что мейли 4 квартираны бириктирип алсын, это как бы алардын иши, бирок булардын мындай мыйзамдуубу же мыйзамсызбы и светтин мемелери кандай келген? Түшүндүм. Азыр свет боюнча маселеңиздер бар экен. Анын мынау сырттагы освещениеге болгон жанагы кетип аткан светке өзүнчө баягы эсептегич жок. Ошол өзүнчө кылып бөлүп беришин талап кыласыздар. Мен аны түшүндүм. Анан жанагы балдар аянтчасын өзүнчө бөлүп, ордун бөлүп койсун. Андан сырткары парковканын санын көбөйтсүн. Каяктан кылат, каяктан ойлоп табат, көбөйтүш керек. Андан сырткары жанагы газды алып келиш керек, анан отоплениени алып келиш керек. Анан ичиндеги мынау ремонттун ооба. Насос иштебейт. Насос 12 этаж бул, 13 этаж. Насос кандай иштебейт? Суу свет өчкөндө суу жок да бизде. Жогорку этажда да суу жок. Ошол насос автоматически суу жанган, свет жанганда иштеш керек да. А бул жерде насос иштеп атпайбы? Биз өзүбүз чалып, кайрылып, анан жандырып бар бирөө көтөрсө анан иштейт да. Насос жок бул үйдө. Свет өчүп калгандан кийин кайра өзү иштейт. Кайра жангандан кийин да өзү жанып иштейт. Жандыра турган киши келип жандырып бериш керек. Суусу жок. Суткасы жок. Ал кеше дагы мисалы бүгүн кетти да азыр. Ал бүгүн азыр саат 12-де свет өчсө, бол саатка чейин свет суу жок болот. Эртең менен саат 8-де же 9-да келип, анан тамызда. Келбейт ал, мындай эле келбейт. Плюсту сураса силерге болбойт дейт. Не положено. Жок дегенде мунуларды ача аласыңарбы же муну да ача албайсыңарбы? Ача албайбыз. Иштеген акча. Жабык. Эч нерсе бизде эмес, бар ушулар. Люктар жабык. Ошол өрткө каршы кызматы дагы келиш керек экен. Эми негизи бизде эгерде баягы кызматтар бар да, институттар бар. Өзү ошол бая мен айткандай курулуш бөлүмү деген бар, градосовет деген бар, өрткө каршы кызмат деген бар. Анан мынау
үйдүн бүткөнүн аныктап, анан муну колдонсо болот, бул жерде жашаса болот, бул жер коопсуз деп аныктай турган комиссия бар. Ал жана госрегистрде болот. Ошол госрегистрдин комиссиясы келип, мына жердин бул жер агарыптыр, жакшы экен. Так, муну ачып көрүп, бул жери шлангалары коюлуптур. Суу кетет экен, жакшы экен. Мунуга окшогон өрттү жанагы шоруп кете турган жабдыктар иштейт экен, жакшы экен. Батарелердин ичине кирип газы бар экен, суусу бар экен, ысык суусу бар экен, жылуу жанагы дагы эмне ошого окшогон свети бар экен деп, ошолордун баардыгын аныктагандан кийин, эми буга техпаспорт берсек болот экен, колдонсо болот экен деш керек өзү. Бирок анын бири дагы болбой аттап эле өтө бериптир да. Эми бул үчүн мисалы мен ушул жерден жанагы Орунтаев мырзага кайрылгым келет. Урматтуу Орунтаев мырза, мына сиз өзүңүз ушул Госстрой деген кызматтын көркүнө көрк коштуңуз да, күчүнө күч коштуңуз дегендей. Аябай таасирдүү бир кызматка айлантыңыз, аныңызга сөз жок, молодецсиз. Бирок мына Ошко бир келсеңиз, ошого окшогон үйлөрдү көрсөңүз, мына жерде азыр мисалы кадимкидей жөнөкөй эле эч кандай саясатташтырбай эле ушул нерсеге баа бериш керек деп ойлойм да. Мисалы мына подъезд бүтпөптүр. Бул ошол баягы черновой боюнча калыптыр. Бүт элек экен. Бирок ага карабай техпаспорт берилип атат. Мына жерде мына жылуулук жок экен. Жанагы өрткө каршы кызматтын шлангтары. Мунун ичинде суу жок экен. Буга эч ким эч нерсе дебей атат. Пожарный келип, бул жер бүтүптүр же бүтпөптүр дебей атат. Ичкерде булар айтып атат, мына газ жок, жылуулук жок деп атат. Суу макул эми. Сууну эптеп беришиптир. Бергенден кийин дагы анын автоматына эч кимде доступ жок экен. Эч ким кирип, суу свет өчүп жанды эле азыр. Муну автоматты мындай түшүрүп туруп, кайра жандырып койсом, насос иштейт, анан суу берилет деп өзүнчө эле адамдар өзү кирип, ошону кылганга доступ жок экен. Же болбосо мына жакта бир кароол дайыма отуруп, ошол жерде жашоочулардын бир проблемасы боло турган болсо, эмне болду? Болду азыр деп туруп, чуркап барып туруп чечип кое турган адам жок экен. Эми ошолордун баардыгын эске алып, буга мындай бир кадимкидей чара көрүлүш керек го дейм. Анан жанагы президенттин кудасы болуп эле, анан мурунку депутат болуп же бизнесмен болуп алса эле, ошонун үйү болсо эле, ошого окшогон нерселер каралбаса, буга жакшы адекваттуу баа берилбесе, анан кийин телевизордон чыгып алып эле мына биз баардыгын мыйзамдаштырып атабыз, биз укуктук мамлекетте жашап атабыз дей берген, мындай жарашпай калат экен, окшошпой калат экен, мындай бири-биринечи кобушпай калат экен. Ошон үчүн өзүңүздөр ушуга келип мындай баа беришиңиздер керек. Мына көз кара көздөр булар азыр мени жакшы көргөндөн чыккан жок да буларчы. Жөн эле азыр жылдыз болуп телевизорго чыккысы келген үчүн булар чогулуп аткан жок да, туурабы? Бир сөз менен айтканда. Башында кандай убадалар болгон? Башында бул жерде айтышкан жылуулук болот, газ болот, жанагы свет бизде отдельно генератор, эч качан свет өчпөйт деген, детский площадка болот деген, сонун условияларды айткан. Ошону айткан баары болбойт. Жылуулук жок. Башка жакта свет өчпөсө да биздики тез өчүп турат. Өзгөчө болуп башкача өчүп турат да, баары жок жанып турса биздики өчөт. Жылуулук жок, детский площадка жок. Байкуш балдар чыгат дагы эмнерде туруп кайка башын ичип кайта үйгө киришет. Жок дегенде кичине детский площадка кылып кошту. Анын ордуна өздөрүнүн коммерческий помещениясын куруп алышты. Анан газды беребиз деп туруп баары жогун газга да отдельно ар бир коюп бергенде бизден 15 миңден акча алышкан. Алынган уже? 15 миңден акча алган. Отопление, подключение 3 миңден акча алышкан. Могу газдын счетчиктери турат, ошого газга, мусорга, ушуга деп туруп 15 миңден ар бир квартирадан алынышкан. Анан газдын счетчиктери турат, бирок газыбыз жок. Плитан бүт үйдүн баары свет менен. Свет өчкөн сайын үйүбүз тоңуп, чай иче албай, эч нерсе кылбай отурабыз. Жанагы эми ошол газ, ошолордун баардыгы договордун ичинде болот го, ошол баанын ичинде эмеспи экен, курулуштун өзүнүн баасы? Жок, анын ичинде кылбастан, ошонун ичинде дешкен экен, бирок мен прямой алганбай, башкадан алгам. Бирок андан да тышкары келип, баардык ар бир квартирадан 15 миңден акча алып кетишкен. И плюс жылуулукту биринчи жылы биз дагы тонуп калганда айткан, жылуулукка бар от казан алып бергиле дептир. Алардын условиясы бар экен. Бизге насос менен от казан алып бергиле, биз силердин үйүңөрдү подключение кылабыз деп. Анан элдин баарын ээрчитип барып, жылуулукка мына элдин баары тонуп калды, быйыл кошуп берип туруңуз, кийинки жылы алып берем деген. Анан биздин көзүбүзчө обещание берген дагы кийинки жылы алып бербей коюп, анан жылуулукка быйыл биз барсак, мына былтыр келдиңер эле, быйыл эми силердин
Могу үйдү курган адамдар өз сөзүнө турбады, эч нерсе сатып алып беришкен жок. Биз ошон үчүн бере албайбыз, кубаттуулугубуз жетпейт деп койду. Анан кийин ушул жылуулукту музыкальный школаныкына кошобуз да, анын капкара түтүнү чыгат. Ал түтүндүн баары жогу ыш болуп туруп, үйдүн баарына, үйдүн ичине чейин кирет. Же терезеден кирген үчүн биз кайта чыгара албайбыз аны. Ошол газга ууланып, азыркы чын айтканда деле мына доказательство көптөрүнүн балдары жөтөлүп, бронхит болуп, аллергия болуп отурушат өпкөсүнөн. Ошондой балдарды азыр мен 5-6 эле неме ата энесинен уктум, балдарыбыз жөтөлүп токтобой атат деп. Анткени кадимкидей түнү менен газ менен жыттанып чыгат да. Буну болсо өчүргүлө, жок кылгыла, бир нерсе кылгыла. Биз кайрылганбыз экологияга, экоинспекцияга, мэрияга кайрылдык. Немеге прокуратурага кайрылдык, жылуулукка кайрылдык, тазалыкка кайрылдык. Ар бирине кайрылып чыкканыбыздан жыйынтык жок. В итоге келип эле ким разрешение берди, могу түтүндү карагыла, мынткиле десек, эч кимиси в итоге макул дешет дагы, эч кандай жыйынтык жок. Айла жоктон ушинтип силерге кайрылып атабыз да. Өкүлчүлүктөргө өзүбүздүн местныйлардын баарына кайрылып уже бүтүп, уже надежда жок болуп калды. Анан баягы эсептегичтер боюнча кайсыл эсептегичтерге өзүңүздөр жаныңыздардан акча бердиңиздер? Мисалы, газдын эсептегичине деп 15 миңден бердик деп атасызбы? Ошо 15 миң деп алып кетишкен, 15 миң ичинде газ түтүкчө, газдын счетчигин коюлганы деген, анан за мусорду могу үйдөн ремонт кылганда мусордун вывозына деп ошонун ичине кирет деген. За мусор, за за счетчик, дагы эмнесин эле? Суу подключение кылып бериш үчүн деп 15 миң алышкан. Жок, суудагы ошол бардыгы 15 миң ичинде болуп. Ошол үчөө 15 миң ичинде. Анан отдельно отопленияны подключение кылып бергенибизге деп 6500дөн 6500дөн да отдельно алып кетишкен. Бирок квитанцияларды берген турат. Ал квитанциялары. Мен азыр башка Кыргызстандагы башка курулуш компанияларына кайрылат элем да. Эгерде элди сайыбыз десеңиздер, мына келип, мынау эмеде мастер-класс алып кетсеңиздер болот экен, ошо Абжалиевтердин компаниясынан. Алар сиздерге элди кантип сааштын, элди кантип тоноп, карактап, ошо 7 кабат терисин четинен ошо бирден жонуп, сыйрып алыштын эң жакшы жолун ушулар үйрөтүп бергидей силергечи. Мисалы, балдар ойной турган аянтты курабыз деп туруп, анын ордуна кантип коммерциялык помещение куруп койсо болот. Анын жолун үйрөтүшөт. Анан кантип баягы курул элек, бүт элек жерге, али жылуулугу жок, жанагы газы жок жерге барып, техпаспортду кантип алып койсо болот, анын жолун үйрөтүшөт. Ошол эле учурда өздөрү эч кандай жазаланбай, бемарал, колуңан эмне келет деп жүргөндүн дагы жолдорун үйрөтүшөт экен. Ошон үчүн мен айтат элем, сиздерге кеңеш берем, урматтуу башка курулуш компанияларынын кожоюндары. Сиздер келиңиздер дагы акча төлөп, аферистикти ушул компаниядан үйрөнүп кетсеңиздер болот экен. Мындай да, мен күнүгө ушул жерден өтөм. Эртең менен жумушка өтөм, кечинде жумуштан кайтканда өтөм. Мен нары бери басканда өтөм. Жөө дагы ушул жерден өтөм. Үйдүн сыртын көрүп, мен көзүм күйөт чындыгында. Жайгашкан жери деле жаман эмес. Бирок баягы дайыма бир жагынан көзүм күйөт, үйдүн сыртын көрүп. Себеби мындай башкачараак, облиги башкачараак курулган. Эми бул мындай алганда баягы жакшына кийинтип койгондой эле болуп калыптыр. Анан бирок дайыма жилим келип өтөт. Анткени бул жагы ошол мына Ленин көчөсүндө машиналарды коюп коет, 2 катар жүрө турган жерге азыр бир катарын машина парковка кылып элеп алат дагы, бир катар чурулушу ушул жерде кумурскадай болуп өтөбүз. Анда бир жинин келет. Анан бул жака бурулам десең, Нурматов көчөсү бар. Нурматов көчөсүндө дагы кээде жол тайгак болот, машина көп болот. Ошондо дагы бемарал ушул жерде баягы машиналар жолдун бир чекесине ээлеп турат, бир линияны ээлеп турат. А бир линия наркы жактан ушул өрмөлөп өтөбүз секин. Анткени жол ээленген, парковка жок. Мен дайыма карайм бул жердин. Ушул имараттуу куруп коюшту, парковкасы каягында экен дейм. Мына аялдаманын алдына 4 машина батат, наркы жагына 4 машина батат. Анан башка жок. Азыр астында бар дешип атат, бирок астына ушул жертөлөнүн астына канча машина киргенини, деги эле бир машина киргенин көргөн эмесмин өмүрүмдө ушул жерден күнүгө өтүп. Анан өзү негизи бул жерде 130 квартира боло турган болсо, мунун астына ашып кетсе билбейм, бир 20 машина батар. 15 машинадан 30 машина батар. Жок, башка жок. Жалпы алып келе турган болсоңуз, ошо 130 квартирага болгону бир
эми ашып барса бир 30 машина батат го дейм. 30 машинага эми ал наркысын кошуп эсептегенде мынау аялдаманын эки бетине коюп алган ал мыйзамсыз. Эгерде чындап мыйзамдуу парковкасын эсептеп келсеңиз, ашып барса бир 20-25 гана эмеси бар, парковкасы бар. Ушуга окшогон нерселерди айтам. Көбүнчө ушундай алардын баардыгы проблема, негатив, көйгөй. Айтсаң, Ыдырыс жакшылыкты көрбөйт, Ыдырыс жамандыкты издейт, Ыдырыс эл бузат, агент тиги бу деген сөздөр болот да. Эми мынау ак көз, кара көздөрдү мен чогулткан жокмун да. Булар кайра жазып атышты. Былтыры дагы жазышкан. Быйыл дагы жазышты. Ыдырыс кел, мынаны айт. Мынаны бийликке жеткир деп атат. Анан бийликте мына жердеги жергиликтүү мисалы эми мына Оштун мэри Жетигенов. Аны президент өзү мени дайындаган деп айтып жүрдү. Президент ишенип буга дайындап койсо. Мына жакта дагы бир нече кызматтар ошо өкүлчүлүктөрү бар, бул жерде прокуратура деген бар. Ош деген бул чөл эмес, Кудайга шүгүр. Ошто прокуратура бар, ошто милиция бар, ошто сот бар, ошто жылуулук бар, ошто курулуш агенттиги бар, мэрия бар, архитектура бар, экология бар, жана башка кызматтардын баардыгы бар. Бирок ошолордун бири дагы өзүнүн функциясын аткара албай атса, архитектура мына жерге уруксат бергенде ойлоно албай атса, анан кийин мунун ичинде госрегистр али бүт эле үйгө документти берип атканда, жок, токто, бул үйүң бүт эле экен дей албай атса, а булар азыр үйдүн бүткөнүнө тек паспортто алып жашап атканына 3 жыл болсо, ошол 3 жылда буларга газ келбей атса, жылуулук келбей атса, ичиндеги мына подъездин ремонттору бүтпөй атса, анан мына жанагы пожарныйдын эмеси, трубаларында суусу жок болуп атса, шлангысы жок болуп атса, анан ошону көрүп, анан мына жерге ушу кокого жеткенден кийин Ыдырыс келчи, айтчы деп атат да. Ошон үчүн келип атам да. Азыр эми кайрылуу жасайбыз дешип атат булар. Өзүңүз айтып бериң. Урматтуу Камчей Кыдышевич, президентибиз ушу элдер бардык көйгөйлөрдү айтты. Шуну үмүт менен сиздерден үмүттөнүп турабыз. Ушу көйгөйүбүздү чечип берсеңиз деп үмүттөнүп турабыз. Биз өтө эл кыйналды негизинен. Бул компания кургандар бул элдин каргышынан эле коркпой калды. Бардык элдер мисалы үчүн мен деле мисалы үчүн карайм да кандай көйгөй менен жашап атабыз. Мисалы үчүн жакшы үмүт менен алдык эле бардык кашык менен топтоп чөмүч менен чачкандай чачып жүрөбүз. Кээ бирлер сатып кетип атат мына немелерин, квартираларын. Эми биз жакшы үмүт менен алдык эле. Ушу жакшы үмүт менен жашасак деген үмүтүбүз бар эле. Ушу эл кайгай болуп, отопление жок, газ жок. Ушундай жашоо ушундай болуп атат. Ошо сизге кайрылуу турабыз, ушу көйгөйүбүздү чечип берсеңиз деп кайрылуу турабыз. Ошол бизде. Мына City Park деген ушул комплекстин кожоюндары, куруучулары Бактияр дегенге чалып атабыз. Жалсак телефон өчүп окшойт. Абонент сейчас недоступен. Пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала. Абонент не дейт? Абонент сейчас недоступен. Пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала. Так, абонент недоступен дейт азыр. Сообщение калтырып коюң дейт. Макул, жооп берем десе, документтерин көргөзөм. Биздин үй салган үйүбүздүн бардыгы мыйзамдуу дей турган болсо, мен аны сиздерге өзүнчө дагы тартып, өзүнчө дагы чыгарганга даярмын. Бирок азыр мен атайы келдим, кечеги түнү баштаган ушул съемканы аягына чыгарып коелу деп атабыз. Маселе мындай. Мына мен турган көчө бул Ленин көчөсү. Кече айткандай, Ленин көчөсү бул Кыргызстандагы бардык район шаарлардын эң борбордук көчөсү. Анткени Ленин деген атты дайыма биздеги бийлик, советтик бийлик эң борбордук көчөгө гана Ленин деген атты берген. Мына ошол Ленин көчөсү. Ленин көчөсүндө ушул үй жайгашкан. Эми караңыздар. Мен башында проблеманын түпкү себептерин айтып берейин. Биринчиден, бул үйдүн маселеси бул өзүнчө. Бүгүн азыр мына шам болоюн деп калды. Анан азыр өзүңөр билесиңер, бардык жерде каникул, бардык мамлекеттик ишканалар, башкалардын бардыгы эс алууда. Ошон үчүн көчөдө машина аз. Автотыгын жок. Бирок башка күндөрү бул жерден өтүп болбойт. Бул жерден машина менен жүрбөйсүз, бул жерден өрмөлөйсүз. Себеби мына караңыздар, наркы жактан, жогору жактан мына Ленин көчөсү менен бир катар
бир тилке машина келет. Анан наркы Курманжандатка көчөсүнөн бул жагына карап, мына Жин деген көчө аркылуу дагы бир топ машина, дагы бир агым бул жака кошулат. Ошондо эки агым келет дагы, келип туруп мына жерден эки катар линия боло турган болсо, эки тилке боло турган болсо, эки тилкенин бир тилкесинде мына машиналар турат. Ошондо болгону бир гана тилке аркылуу мына жерде машиналар жүрүшөт. Автотыгын наркы жагында дагы болот, бул жагында дагы болот, бул жагында дагы болот. Анан эми мындан ары уланып бул жака бурулганда дагы пробка болот. Ал пробканы азыр көргөзүп берем, ага чейин муну жүрө берелем да. Машинанын башка коюла турган жери жок. Мына булар берде турат, наркылар берде турат. Эми караңыздар. Жана айткандай, наркы жактан эки көчөдөн машиналардын агымы эки агым биригип бир тилкеге кысылып келет. Келгенден кийин мына жерге келгенде мына Ленин көчөсүнүн асты жагынан мэрия тараптан дагы бир катар машина келип кошулат. Ошондо 3 катар машина, 3 агымдын машинасы бир агымга келип туруп, бөтөлкөнүн оозуна тыгылгандай болуп туруп, ушул жерден анан мына Нурматов көчөсү менен наркы бетке өтөт, Ак Бууранын оң жээгине. Өтөйүн десең, эмне болот? Мына бул жердеги ушул жерге машиналар катар тизилип коюлган. Бул машиналардын башка коюлар жери жок. Түнү дагы, күнү дагы. Анан бул жерге башка жерде адатта ушул биздин ГАИ кызматкерлери керек эмес эле жерлерге, мындай кеңири эле жерлерге бул жерге машина токтотконго болбойт деген жол белгисин коюп коюшат. А бирок мына жерге келгенде ушул жерде зарыл өзү. Бул жерге машина токтотпо деген белгини койсо ушул жерге коюш керек өзү. Жок, бул жерге койгон эмес. Не үчүн экенин мен өзүмчө шектенем. Ушул мына комплекстин кожоюндары ГАИ кызматкерлерин майлап койгон окшойт. Ошол бирдемени оозуна берип, мындай оозандырып коюшканбы, же чөнтөгүнө берип коюшканбы, же колуна карматып коюшканбы, иши кылып бул жерге машина койсо боло берет. Болгону этият бол, мында тайып кетишиң мүмкүн деп коюптур. Өзү бул жер мындай ылдыйыш жер болсо. Бул эми макул эми. Муну дагы эптеп чечип атышыптыр. Эл сөгүнүп атат, каргап атат, сүйлөнүп атат, нерв болуп атат, бирок өтүп атат, чыдап атат азырынча. Анан дагы бир маселе. Архитектуранын, биздеги архитектуранын ушунчалык шаар куруунун кайсыл деңгээлде экенин көрсөңүздөр болот да. Мисалы азыр мына мен өтүгүмө маани берип койсоңуздар болот. Ош азыр баткакта жатат. Анан биздеги архитектура курулуш тармагы дагы ушундай менин батинкемдей болуп, азыр менин өтүгүмдөй болуп баткакта жатат да. Мына бул Токтогул паркы. Токтогул паркына мына жерде Токтогул паркынын башында ушул мына бардым деп аталган ушул кафе ачылган. Мунун бир даана парковкасы жок наркы бетте. Ошол кафеге келгени дагы машинасын ушул жака коет, өздөрү жагына коет, батпаса бул жагына коет. Мына жерде азыр эми ушул Сити парк өзүнүн 130 квартирасына ашып кетсе, подвалда бир 15-20 парковкасы бардыр, андан башка бир даана парковкасы жок. Парковка кылганга бир даана дагы жок. Ал аз келгенсип мына жагына мындай коммерциялык эмелерди коюшкан. Коммерциялык помещениялерди ачышкан. Буга дагы адамдар келет. Сулуулук салондорго келет, мына дарыканаларга келет, гүл саткан жерлерге келет, үстүндө ичи кафе экен, кафеге келет. Келип машинасын ушул жерге коет. Муну кой деген эч ким жок. А бирок ошол эле учурда азыр кандай абал? Биздин шаарда биринчиден мэрияны ала турган болсок, мэрияда курулуш башкармалыгы деген бөлүм бар. Ал ушул шаардагы курулуштарды мындай кылып кылышыбыз керек, мындай кылышыбыз керек, мындай кылсак шаарга ыңгайлуу болот, мындай кылсак шаардыктар үчүн коопсуз болот, мындай кылсак көрктүү болот деп ойлоно турган ишкана өзү ошол. Андан сырткары бул аз келгенсип шаарда дагы градсовет деп койгон. Градсовет деген өзүнчө дагы бир бөлүм бар. Эми ал бөлүм эмес, ал өзүнчө эле бир баягы бекерпоздордун топтому, бекерпоздордун бир чогулушу деп коем мен. 3 ай 4 айда бир отурум кылышат. Анан мына ошого окшогон курулуштардын баардыгын мына биз көзөмөлдөйбүз. Биз көзөмөлдөбөсөк шаар бардак болуп кетет. Шаарда ойду келди курулуш болуп кетет. Ойдат биз көзөмөлдөшүбүз керек дешет. Ошо бир эле шаардын ичинде эки чоң ушул курулушту көзөмөлдөгөн
2 мындай алганда ишкана бар. Ошол эле курулуш бөлүмүнүн башчысы, вице-мэрлер ошол градсоветке мүчөлүк кылышат. Кээде төрагалык дагы кылышат. Ошентип отуруп биздин алган жыйынтыгыбыз ушул. Андан сырткары Ошто кадимки Гострой деген бар. Андан сырткары архитектура деген бар. Ошолордун баардыгы отурушуп шаардыктар үчүн иштейбиз. Биздин баардыгыбыз ушул шаардыктарга ыңгайлуу шарт түзөбүз. Шаардыктарга жагымдуу шарт түзөбүз. Шаардыктар үчүн коопсуз мындай бир атмосфераны жаратабыз деп отурушат. Бирок жыйынтыгы эмне? Баягы көп суур ийин казбайт дегенде эле болот. Мынау үй азыр Кызыл Сызыктын кырында жайгашкан үй. Мынау үйдүн линиясын ала турган болсок, мына ушул жерге, мына Нурматов көчөсүнүн кызыл сызыгы мына ушул жерге чейин келет. Мына ушу мен турган жерге чейин келет. Мен алган маалыматтар боюнча. Анан мындан бул жагы кызыл сызык бул. Же жашыл аймак болуш керек эле. Же жок дегенде парковка болуш керек эле. Парковка жок. Жашыл аймак жок. Ичинде балдар ойноочу аянт жок. Эптеп аны бир жерине эми болсо дагы кыстарып тыгышар. А бирок парковканы кандай кылат? Эми дагы бир норма бар. Мына ушул жер кызыл сызык деп атам мен. Болжолду ушул жер кызыл сызык. Кызыл сызыктан кийин дагы 6 метр мына 1, 2, 3, 4, 5, 6 метр дагы орун болуш керек. Ал дагы жок. Ал мына үй болуп кеткен. Аны Абжалиевдер эми бая бир тууганы Ыктыяр Абжалиев менен ошол жанагы Алиярбек Абжалиев экөө кандай кылышкан, кимдин тамагын майлашкан, кимдин чөнтөгүн толтурушкан, же кимди коркутушкан мен билбейм. Бирок архитектурадагы, мэриядагы эч кимиси каршы болбой ушул үйдүн курулушуна макулдукту беришкен. Эми ушул эле Оштогу курулушту бир эле Ош көзөмөлдөбөйт. Жогору жакта дагы бир нече мекемелер бар. Ошол эле жогору жакта дагы Гострой бар. Азыр аны Орунтаев көзөмөлдөп отурат. Андан сырткары жана ГП деп коет. Ушундай баягы долбоорлорду, жолдордун чийимдерин, шаар кандай болуш керек, качан кандай болуш керек, кайсыл жерге жол болуш керек, жол канчага кеңейиш керек, ошонун баардыгын чызып отуруп иш кылган бир канча мындай акыл эстүү кишилер ошол жерде отурат. Ошондой мекеме ал. Бирок анын башын кантип айландырышкан, ал мекемени кантип сатып алышкан мага табышмак. Анан макул, эми макул. Муну үйдү курушуптур дейли. Тургузуп алышыптыр дейли. Макул. Ага эптеп уруксатты беришиптир. Макул. Эми 5-6 метр боло берет. Бул жагынан 5-6 метр боло берет. Кызыл сызыктын кырына макул эптеп баткырабыз дешиптир. Макул. А бирок адамдын баягы ач көздүгү ушунчалык да кээде аппетит ушул токтобойт да келе берет. Андан кийин эми мынау сыртына ашырып дагы мына бир жок эле дегенде бир 4-5 метр кошулган окшойт. 4-5 метр кошуп, мынау жагынан дагы бир пролетту кошуп, бул жагына дагы бир эмени улап атышат. Буга ким уруксат берди? Ненин негизинде уруксат берди? Кантип уруксат беришти? Эртең жолдун аркы жолду кеңейтебиз деген маселе чыккан болсо эмне кылабыз? Мунаны бузабыз, мына коммерциялык объектилерди. Мынау жагын. Аны эч ким азыр жооп бере албайт. Азыр эми архитектурага барайын десең, эс алууда, мэрияга барайын десең, эс алууда, а булар мынау суукта азыр мына кол тоңуп атат. Ушул суукта булар отурушат. Жылуулугу жок. Газы жок. Ремонту, ички ремонттору али бүтө элек. А үйдүн вот болгонуна колдонууга берилгенине 3 жыл болуптур. Ал кантип берди? Эмненин негизинде берди? А жанагы ушул документтерди берип атканда комиссия келет кадимкидей. Ал комиссия ушунчалык олутту алар. Келип, мына жериң бүтө элек экен. Мына жериң мындай экен, мына нормага жооп бербейт деп тим эле каныңды иче тургандар. А бирок ошол кан ичкичтердин бири дагы ушул жерге келгенде көздөрүн жумуп кан ичпей эле койсун. Жок дегенде кадимки мыйзамдуу талаптарды аткарып коюш керек да. Ошонун аткарылышын талап кылыш керек да. Булар ошон үчүн айлык алып отурат да. Ал институттардын бири дагы иштебей калган да. Ушул курулушту көзөмөлдөйм деп отурган ондогон институттар бар. Бардыгы ошол архитектурасы деле, мэриясы деле, башкасы деле бардыгы прокуратурасы баш болуп, алардын бардыгы эл үчүн кызмат кылышат. Алардын айрымдары элдин коопсуздугу үчүн, айрымдары элге жагымдуу шарт түзөм деп отурат, айрымдары элге коопсуз шартты түзөм деп отурат.
Архитектурага барсаң айтат, биз элге коопсуз, элге жагымдуу шартты жаратыш үчүн иштеп атабыз дейт. То есть биз эл үчүн иштейбиз деген сөз. Прокуратурага барсаң айтат, биз элдин укугун коргош үчүн, мыйзамдардын сакталышын коргош үчүн отурабыз дейт. Кана мына жердеги мыйзамдуу нормативтердин сакталганы. Мага келсин дагы бирөө түшүндүрүп берсин, ыдырыс мына мыйзамдуу деп. Ал жок. Эч кимиси жок. Мэрия отурат ошол жерде, курулуш башкармалыгы. Ыдырыс биз деген ошол шаардыктардын коопсуздугун карашыбыз керек. Биз деген курулуш нормаларынын сакталышын карашыбыз керек. Биз элге жагымдуу шарттарды түзүшүбүз керек. Биз элге ыңгайлуу шарттарды жаратышыбыз керек деп отурушат. Ал жок. Архитектура отурат. Бул жерде мындай кылсак кызыл сызыкка чыгып кетет экенбиз, Ыдырыс мырза. Бул жерге уруксат бере албайбыз дейт барсаң. Ал жок бул жерде. Кана кызыл сызык мына жерде? Кана кызыл сызыктан кийинки линия? Ал жок. Кана бул жердин жана парковкасы, кана бул жердин балдар ойноочу аянтчасы, кана бул жердин жашыл аянтчасы. Эч кимиси жок. А бирок шыкалган ошо бир эмес, 2 кабат эмес, 3 кабат коммерциялык объектке уруксат берилип атат. А бул үйдүн өзүнө коммерциялык мына объектилерди кошпогондо үйдүн өзүндөгү 130 квартирага парковка жок. Ал парковка жанагы азыркы жаңы талап боюнча бир 60% жок дегенде 60-70% парковка менен камсыз кылгыла деген азыр жаңы талаптар киргизилди. Бирок эски талап боюнча минималдуу гана талаптар бар эле. Жок эле дегенде бир 30-40 жанагы парковка болуш керек эле. А мында ошол эски талап боюнча дагы парковкасы жок да. Эски талап дагы аткарылган эмес да. Эмне үчүн ушуну мисалы башка жерлерде элдин баардыгын чыркыратып атабыз, камап атабыз. Эмне үчүн Алияр Абжалиев камалбайт? Эмне үчүн ал куспайт? Макул эми, ал ишкер экен деп коелу. Бирок мен аны ишкер катары тааныбайм. Мен мындай ачык айтайын, мен мамлекеттик кызматта иштеп байыган кишилерди ишкер катары тааныбайм. Алардын көпчүлүгүн мен ууру деп эсептейм. Макул эми ал. А бирок ошолордун баардыгын көзөмөлдөйм деп отурган архитектура кантип уруксат берип атат ошого? Гострой кантип көзөмөлдөп атат? Кана ошол жерде жөнөкөй талаптар. Кантип бүт элек үйгө али газ кире элек, али жылуулук бериле элек үйгө кантип жанагы мамлекеттик каттоо кызматынын комиссиясы кантип үйгө техпаспорт берип атат? Бул жөн эле катар азыр барып туруп ошол жанагы мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлерин чекеден алып кирип камасаң эч кимиси нааразы болбойт да. Бемарал эч жүзүң жар камай берсең боло берет. Архитектуранын кызматкерлерин ушуга уруксатты берген, ушуну чыйган баягы автордук надзорду жүргүзүп аткан, мамлекеттик надзорду жүргүзүп аткан тиешелүү ошол мындай кызматкерлер бар. Ошолордун баардыгын алып кирип камай берсең, алардын эч кимисине убал болбойт. А неге ошону камабай атабыз? Кыскасы өлгөнбүз да. Өлгөнбүз. Бардыгыбыз малынып, чыланып бүткөнбүз. Азыркы оштун баткагына малынгандай болуп, коррупцияга малынып отурабыз дагы деле. Болбосо эмне үчүн буга чара көрүлбөйт? Эмне үчүн мына жердеги үйдөгү балдардын укугу корголбойт? Эмне үчүн ушул жердеги жөнөкөй карапайым адамдардын укугу корголбойт? Жөнөкөй сатып алуучулардын укугу эмне үчүн корголбойт? Бардыгына суроо. Прокуратурага суроо ушул. Гостройго суроо, архитектурага суроо, мэрияга суроо. Буга ким жооп берет азыр? Мына коррупцияны жоёбуз деп атабыз. Жанагы биз Кыргызстанда мыйзам гана үстөмдүк кылган өлкөдө жашайбыз деп атабыз. Кана ошол. Эми ушуга окшогонду айтсаң эле жаман көрөсүңөр, а бирок айтыш керек экен да. Ушундай суукту азыр булар отурушат. Эмне үчүн ушундай артыкчылыктар бир эле Алиярга, президенттин кудасына, сокеним болсо дагы, кудасына ал артыкчылыктар бериле берет. А эмне үчүн жөнөкөй бизнесменге берилбейт? Анда бардак кылсак, бардыгын до конца бардак кылып салалы анда. Бардыгы кыйма-чийме кылып, жанагы бир Бангладештей кылып, анда ойду келди, курулуштарды кура берели анда. А эмне үчүн андай укук берилсе, бардыгына берилсин да анда. Андай укукту биз керектүү адамга берип атабыз, а керексизине бербей коюп атабыз. Неге андай кылабыз? Мен кече айттым, бүгүн дагы кайталап айтканга туура келет. Ушул жерден. Мына бол ууру бол,
каракчы бол, бирок ынсабың менен бол деген сөз бар да. Эми ушунча жерди алыпсың. Ушул жерге эпте уруксатты алыпсың, кысып болсо дагы. Анан кана бир жок дегенде минималдуу бир талаптарды аткарып койгондук кана жок. Азыр эми мындан караңыздар. Эми булардын баары мактанган парковкасы мына. Мына тротуар да эми кеңири тротуар. Бул тротуар эртең жол, мына жол Ленин көчөсү ачыла турган болсо, бул тротуар жок эле дегенде мына жака жылат. Наркысы наркы жагына жылат. Анда жылганда мыналар каякта калат. Булардын өзүнүн парковкасы жок. Бул жер мына муниципалдык жер азыр. Муниципалдык жер. Ушул жерде азыр булар парковкада ушул деп элдин көзүн боеп отурат. Наркы жака жолтоо болуп атышат, бул жака тротуарга жолтоо болуп атат. Мына жерде өзү остановка турат, аялдама. Аялдаманын алды, арты, наркы жагы, берки жагы бүт ушул. Азыр мына машина мынантип бурулуп туруп аркага чыгайын дей турган болсо, наркы жактагы агымды бүт токтотот. Себеби бул парковка эмес, бул парковкага каралган жер эмес. Эми мына жагын караңыздар. Бул жагы дагы ошондой. Ушул машина азыр кирди. Кайра чыгам дей турган болсо, наркы жактагы дагы бир агымга толук тоскоолдук кылат. Ага ким жооп берет? Эч ким жооп бербейт. Аны мисалы ГАИ отурат, карайм деп. Аны ошол эле архитектура отурат, ушуга ушундай бир коопсуз шартты түзөм деп. Кана коопсуз шартты ушу жерден архитектура мага таап берсин. Жок, таба албайт азыр. Кантип табат? Мына жерден машина азыр учуп өтпөйт да. Аркага берет. Бергенден аркы жакты токтотот. Тык эле токтойт машина. Оштун суугу сөөктөн өтүп атат азыр. Кече ушул жерде булардын офиси бар дешкен эле. Мынаны басса эме болот экен. Сигналы барбы же кандай? Жок. Компаниянын өзүнүн жанагы эмелери бар эле. Чалып көрөлүчү да. Кече Бактияр дагы эмне, Тимурбу дагы бирөөнү айтып атышкан. После звукового сигнала. Телефону өчүк. Сине после звукового сигнала. Дагы ушинтип. Телефону өчүк. Өздөрү жок. Офис жабык. Кимден азыркы мына элдин суроосуна, мендеги суроолорго кимден жооп алам билбейм азыр. Ушундай маалда жок. Эгерде мындай. Менин телефонум 0550 504 555. Так. Ушул номерга же Facebook аркылуу же азыркы чалган номер аркылуу мага байланышса болот. Ким болбосун. Жок. Мамлекеттик кызматтардан эч ким жок. Компаниянын өкүлдөрү жок. Так. Кечеги эл мына жакта ызылда отурат. Билбейм эми Орунтаев мырза өзүңүз карайт окшойсуз эми. Башка айла жок. Курулуш эми сиздин тармагыңыз. Ушуга окшогондорду кармап, ушуга окшогондорду бир көзөмөлдөп, ушуга окшогондорду бир иретке келтирбесеңиз, билбейм анда. Бул жактагы жабык. Мына жактагы жалаң жанагы кафелер, ресторандар. Булар каерге машинасын коет? Жалаң мына айлана тегеректин бардыгын ошол машинага толтуруп атабыз. Кадимки жолдун бирден тилкесин парковка кылып алганбыз. Ошол кыскасы. Ош ушундай. Ошто боло берет, ушундай боло берет, болуп атат азыр. Ошону оңдойбуз деген кишилер билбейм азыр. Бизде өзү негизи мындай да бир мыйзам ченемдүүлүк бар, ошону түшүндүрүп айтып берип коеюн. Бизде соттор бай, прокурорлор бай. Бизде архитекторлор бай. Бизде мэрия кызматкерлери бай көбүнчө. Көбүнчө бөлүм башчылар, замдар, орун басарлар. Бардыгы бай. Эмне үчүн бай? Алар мамлекеттин акчасын жебей атса, айлыктан башка эч нерсени албай атса, каяктан бай? Ал менин оюмча ушуга окшогон мыйзамсыз жерди мыйзамдаштырып берүүдөн гана байыт. Башка булак жок. Эми мына жер азыр ушул жерге ушул курулуштардын курулушу, ушул жерге кайсы бир документтерге колдордун коюлушу
Бул кайсы бир чиновниктерди байытты деген эле сөз. Эми аны текшере турган полномочия менде жок. Аны текшере турган полномочия бул прокуратурада бар, госстройдо бар. Караңыздар эми. Башка эле жок. Эгерде мага жооп берем деп ушу компаниянын өкүлдөрү айта турган болсо, анда мен даярмын, мага телефон чалсын, байланышсын. Жок, биз ушундай аппакпыз, биз периштебиз десе, периште экенин документтерин көргөзүп далилдеп берсин.